Сөз Токтошов Эмиль Токтоконовичте. Рахмат, урматтуу төрайым. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мына бүгүн баарыбыз коомчулукту дүргөткөн, жүрөгүбүздү ооруткан кече окуя болуп өттү. Бизге Буурайдын өлүмү сабак болбоптур. Мен жалпы ушу Кыргызстандын эркектерине кайрылып кетет элем. Барыбызда эже карындаш бар, кыз бар. Качан кыздарды сыйлаганды үйрөнөбүз. Мына бизде мыйзам бар эле, демек мыйзам иштебейт экен. Биз эми коллегалар келди дагы мыйзамды күчтөндүрөлү. Ала качуу бизге салт эмес. Ала качуу бул кылмыш, зомбулук. Ала качкан бир эле киши эмес, ала качкан жардам берген, жанында жүргөн, шарт түзүп берген бардык кишилер бирдей күнөөсүн тартыш керек. Урматтуу коллегалар, биз буга чек коюш керек. Биз мыйзам менен гана күчөтүп, биз бунун аягына чыгыш керек. Эч ким күткөн эмес ушундай болот деп. Мына 2 күн мурда көрдүк видеодон. Калып уурдап кеткенин. Кече кыздын жансыз денеси табылды. Бул Ички иштер министрлиги ошол жердеги толук жооп бериш керек. Ким ушуга 2 күн таппай жол берди? Мүмкүн керек болсо 2 саат таап атат кылмышкерлерди. Ошо 2 саат тапканда мүмкүн тирүү алып калат элек. Ошондон бул жерде баарыбыздын эркектердин баарыбыз күнөөбүз бар. Мен ушу учурдан пайдаланып ажаданын туугандарынан көңүл айтам. Биз урматтуу депутаттар болушунча аракет кылып, ушу мыйзам менен бышыктап, дагы бышыктап, жазаны 2 эсе көтөрүп бериш керек. Негизден азыр мына ГУВДнын башчысы дагы маалымат берип атат да журналисттергечи. Биз байланышканбыз ал бала менен, кыз менен да байланышканбыз, анан кийин телефон өчүп калды депчи. Мен айтат элем, бул мындай ойго келбеген шалакылык болуп атат да, себеби дегенде милициянын бардык күчү бар, тапканга, ошону көргөнгө, бир чабан таап аткандан кийин бүт килтеген ийим бүт баарын табыш керек болчу. Буга чейин дагы азыркы мына кесиптештерим көтөргөн маселе боюнча райым кимдерге берилип атат, кимдер чыгып атат. Мына Киргизия деген биздин Бишкекте бир бөлүк бар. Же болбосо жакшынакай мындай частный секторда үйлөргө күнүгө киришет. Күнүгө кирет дагы балта болсо балта коюп коюшуптур. Ошол Ички иштер министрлигин чакырып бул жерде мына парламенттагы толук жообун алышыбыз керек. Эмне себептен кылмыштуулук ушунчалык көбөйүп кетти? Айзада ошол видеону 5 апрелде баарыбыз көрдүк. Апасы кайрылып атат милицияга. Жалгыз кыз экен. Ошол жердечи азыр мына саат 4тө балыкчыда жерге берилет. Милиция тапса болмок. Мен жумушумдан кетпейм. Биз ал балдар менен байланышканбыз деп калп айтып отурбастан, Ички иштер министри дагы ушул бул жерге келип жооп бериш керек. Мен күткөм эртең менен президенттен дагы, премьер-министрден дагы реакцияны. Урматтуу парламент, баш мыйзамды карап атканда, же баш мыйзамга өзгөртүүнү карап атканда, же болбосо шайлоону карап атканда ушул жерге залга толо баарыңыздар келесиздер. Баарыбыз келебиз. Бирок адам өлүп атканда, Бурулай өлгөндө дагы, ушул кече Айзаданын өлүмү болгондо дагы көңүл кош, же болбосо унутулуп калат. Бүгүн биз баарыбыз бул жерде айтканыбыз менен кийин аткарылбай калып атат. Ошондуктан парламент көзөмөлгө алып, ушул акырына чейин чыгыш керек. Ошол иш арыз кайсы милицияга түшкөн? Эмне себептен издешкен жок? Аты жөнү ким ал милициянын? Ала качуу кандай болуп атат? Ички иштер министрлиги негизинен эмне жумушту аткарып атат азырчы? Биз мына 4-5 кесиптешибиз айтты, мен дагы айтып атам. Күнүгө кайрылышат, күнүгө талап тоноо үйдө. Адамдар үйүндө ичинде отурса дагы түнү киришет, коркушпайт. Видеого түшөт. Милицияга кайрылсаң, милиция билет аларды. Ошол өзүнүн участок көчөсүндөгү милиция кантип билбесин ошол балдарды. Адамдар өзү видеодон карап, мына бала эле, мен буну тааныйм, таап бериңиздер десе, милиция эчтеке эмне сүйлөшүп алганбы ал кылмышкерлер менен, талап тоногула деп. Бишкек эмне деген шаарга айланып кетип атат, коркунучтуу. Азыр эртең менен жолдо келатсак, мына коомдук транспортто бардык эркектер кайрылышты. Түнү менен уктаган жокпуз биз. Ошол Айзаданын өлүмүн карап бергиле парламент депчи. Баарыбызда кыз бар, баарыбызда. Биздин кыздар эмне болот, көчөгө эмне болот, кантип чыгат деген ошол маселе бардыгы кайрылып атышат. Ошондуктан кесиптештер бул маселени азыр мына ийимди чакырабыз дагы, кийин бирок бүгүн эле айтып калбастан акырына чейин чыгыш керек бул маселе.